Саламатсыздарбы, Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүнкү ТВ шыпакана берүүбүздүн алкагында биз жатын моюнчасынын ыйлакчасы же болбосо жалпыга түшүнүктүү тил менен айтканда киста тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Биздин суроолорубузга гинеколог жана медицина илимдеринин кандидаты Гүлжан Жалиева жооп бермекчи. Саламатсызбы же кош келипсиз. Негизи эле алгач эле сөзүбүздү ушул жатын моюнчасынын ыйлакчасы деген эмне дегенден суроодон баштасак. Саламатсызбы Тахмина, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Мен бүгүнкү эфирге келген максатым ошол жалпы пациенттерге, жалпы аялдарга ошол жатын моюнчасынын ыйлакчасы боюнча кичине маалымат берип кетейин дедим эле да. Эми жалпак тил менен сүйлөсө, көбүнчө пациенттер муну жанагы жатын моюнчанын киста шейки матки деп көбүнчө угат да. Бул патология, бул эмне деген патология? Негизи жатын моюнчанын ыйлакчасы ар бир аялдарда болот. Бирок көбүнчө учурда бул ыйлакча көбүнчөдө кандай бир өзүн мындай көрсөтпөйт да. Аял кишиде болот ал киста, бирок ал мисалы кандай бир профилактика гинекологко барганда ошол жерде гинеколог көрүп, опытный гинеколог көрүп айтышы мүмкүн. Урматтуу пациент, сизде ушундай киста бар экен депчи. Кээ бир учурда аялдар таң калып калат. Менде эч жалап жок, менде баары жакшы, кандай бир деле неме жок десе, бирок ошондо билинет да. Экинчиден УЗИден дагы айтыш мүмкүн. Мисалы жатынды тартып атканда УЗИде ошондо УЗИ специалист айтат да, ушул шейкада кичинекей мындай кисталар бар экен депчи. Эгерде УЗИде көбүнчө учурда наботовый кисты шейки матки деп жыйынтык чыгарып берет да, көп эле учурдачы. Анан кээ бир учурда жана кольпоскопия тартканда, вульвоскопия тартканда атайын аппарат бар. Ошол жатын моюнчаны аппаратка салып изилдейт. Кольпоскопист гинекологдор. Ошол жерде андан билинет ушундай киста бар экен депчи. Анан көп эле учурда мисалы аялдар, пациенттер кандай бир жалоба, кандай бир неме кыжаалат деле болушпайт. Бул жанагы кандай айтсам, диагностический находка деп коет да, ошол учурунда билинет. Кыскача эгерде айтсам. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Жалпак тилге салганда бул шишик болобу, ичи башылдак суу болот, э? Башылдак болот, суу, башылдак суу болот. Мунун диаметри 1 миллиметрден 5 миллиметр, 1 сантиметрге чейин кездешет да. Мисалы 1 миллиметр, 5 миллиметр болгон ыйлакчалар кандай бир өзүндө эле мындай көрсөтпөйт да, даже аялдар даже билбейт. Анан эгерде 1 сантиметрден чоңоюп кетсе, анда бир кандай бир выделение пайда болот, кандай бир оору пайда болот, кандай бир мындай жагымсыздык жыт келиш мүмкүн, кандай бир ошондой жалаптар болот да. Анан ошондо гинекологко кайрылып, ошол диагноз көп учурда коюлат. Айтсаңыз, негизи эле ушу кистанын кандай түрлөрү болот? Анан кийин жана көлөмүн айтып өттүңүз. Бул кандайдыр бир балким көп төрөттөн улам пайда болуп, эмнебүүдөн улам мынтип чоңоюп пайда болуп кетиши мүмкүн. Бул эмнеден пайда болот? Эгерде мындай жалпак тил менен анатомия менен алсак, ошол жатындын моюнчасында ичинде жана бездер болот. Ошол бездер атайын суусундук иштетип чыгат, ошол жатын моюнчасын мындай защита сыяктуу функциясы ошондой да. Коргоп турат. Коргоп турат. Анан эгерде кээ бир функцияда ошол бездердин оозу жабылып калса, кандай бир инфекция болот, травма болот, бир кандай бир тубаса кандай бир факторлор болот. Ошондо ошонун оозу жана бездин оозу жабылып калса, ошол жер анан жана ичинде секреторный функция деп коет да, ошол жерде атайын бир суу иштетилип чыгат деп атпайбы, жатынды коргонгочу. Ошол неме анан кистага пайда болуп өсүп баштайт да. Жана мен айтып кеткендей, диаметри 1 миллиметр, 2 миллиметр, 3 миллиметр болот. Анан ошону мисалы УЗИден точно өлчөп берет да. Бул киста бар, мисалы диаметри баланча миллиметр деп жазып берет. Бул эми эмнеден пайда болот? Бул тубаса болушу мүмкүн. Эгер балким ошол жатын моюнчанын кандай бир инфекция процесске учурашса болушу мүмкүн. Экинчиден, үчүнчүдөн төрөт дагы ошого алып келиши мүмкүн. Төртүнчү маселе бул даже жанагы жатын моюнчанын кандай бир жарасы деп, эрозия деп коет. Ошол дагы алып келиши мүмкүн ошол кистагачы. Түрлөрү кандай болуп калат? Түрлөрү көбүнчө учурда ошол жатын моюнчанын ичинде болот. Сыртка көбүнчө чыкса бир 1, 2, 3 ашып кетсе бир 10%ке чейин чыгат да.
көбүнчө учурда ошол жатын моюнчанын ичинде болот. Только УЗИде ошондо такталат да ушундай киста бар экен депчи. А сыртта мындай биз осмотр кылып атканда, көрүп атканда мындай кадимкидей эле жатын болуп көрүнөт да моюнчасы. А мындай киста мындай неметкен даже мындай билинбейт көбүнчө учурлардачы. Кайсы түрлөрүн мисалы дарылабай деле койсо, мындай жеңил эле адамга коркунуч жаратпайт. Ал эми кайсы түрүн сөзсүз түрдө дарыланып жок кылыш керек? Мисалы, мен айтып кеткенде, жана көп эле учурда аялдар билбейт, сезбейт деп атпаймынбы? Кээ бир учурларда ошол киста кандай бир инфекция пайда болуп, кирип, ошол киста кандай айтсам, мындай ириңдеп кетет да. Ошол учурда жанагы аялда жалап пайда болот. Жагымсыз жит келет, кандай бир мисалы жолдош менен бир катнашка кирсе, кандай оору пайда болот. Ошондо гана ал кистаны дарылап алса болот. Көп учурда ал киста бар, аял билбейт, кандай бир кыжалат болбойт, кандай бир проблема болбойт. Анан кайсы учурларда даярдаш керек? Эгерде кистанын диаметри мисалы 1 сантиметрден чоңойсо, эгерде ал киста кандай бир ириңдесе, анда ал кистаны атайын аппараттар бар, кольпоскопический жанагы ультразвуковой аппараттар бар, ДЭК аппараттар бар. Ошо менен эле оозун жарып, неметип ошол кистаны алып койсо болот. Ал эч кандай бир, ал амбулаторный служба. Операция көп болсо, бир ашып кетсе, бир 5 мүнөттүн ичинде болот. Больницага жатпай деле койсо болот. Поликлинический помощь деп коет. Көгүзөт дагы атайын бир тампондор жазып беребиз, укол жазып беребиз, кери мисалы аябай күчөнүп кетсе. Анан жанагы свеча менен эле ошондой кандай бир дарылар менен эле жойсо болот. Дагы сурайын дегеним, кайсы жаш курактагы аялдарда көбүнчө кезигет? Көбүнчө учурда мисалы жаш келиндерде көп кезигет. Мисалы бир баланын апасы болсо, бир баланын төрөсү, мисалы ошон где-то бир 22 жаштан баштап бир 40 жашка чейин ошол киста көп учурда пайда болот. Билинет, негизи эле жогоруда айтып калбадыңызбы, мындай көп деле билинбейт эгерде мындай карасак депчи. Анан кандай анализдерди тапшырыш керек? Жөнөкөй мындай симптомдору деп коебузго, эмнеден улам байкаса болот? Менде бар турбайбы депчи? Мисалы, бул илакчаны көп учурда эми 80-90% УЗИде билинет да. Эгерде аял киши өзүнүн ден соолугунда кайдыгер мамиле кылбай, бир жылда жок дегенде бир жолу өзүнүн жанагы үй бүлөлүк дарыгер болобу, гинеколог болобу, бир жылда барып көрүнүп туруш керек да. Анан ошол жерде гинеколог УЗИге жөнөтөт. Ошол жерде УЗИ кылганда билинет, анан жана айтып атпаймынбы, кольпоскопия депчи, ошол учурда дагы көрсө болот да. Эми ар бир эле аялды жөнөтө бербейсиң, бар текшерип кел депчи. Ага дагы өзүнчө немеси болот да, мындай эрежеси бар. Мисалы, ал метод ар бирөөнө жага бербейт. Ошондуктан мисалы любой аял киши бир баланын апасы болсо, ар бир жок дегенде мен бир жылда бир бар деп мен мисалы көзүм жетпейт. Биздин аялдар 10 жылдап деле гинекологторго барбайт. Жок дегенде 2 жылда бир жолу барып түшүп турса, ошол жанагы немени билсе болот да. Барбы, жокпу, кандай бир проблема кийинки жашоосуна алып келеби, же баары жакшыбы, ошону неметип турушубуз керек да. Гүлжан айым, айтсаңыз, негизи демек кайсы бир түрлөрүн дарылабай деле жүрө берсе, ал эч кандай адам мисалы айымдын ден соолугуна зыяны деле жок болушу мүмкүнбү? Бул жерде эми мындай медицина тилинде дифференцированный подход болуш керек да. Мисалы, ошол жатын моюнчанын илакчасы мисалы көп учурда жанагы жатын моюнчасынын жарасы менен пайда экөө мындай неме чогуу жүрүшөт да, партнер болупчу. Анан эгерде эрозия болуп, анан ошол киста болсо, анда албетте ал кистаны даярдаш керек. А эгерде шейка таза, эч кандай бир жара жок, кандай бир проблема жок, бирок майда-майда кисталар бар десе, ал кистаны даже тийбей деле койсо болот. Ал өзүнөн өзү көлөмү чоңоюп кетиши мүмкүнбү? Ал бир калыпта тура бериши мүмкүн. Анан эгерде кандай бир мисалы инфекция күчөсө, эрозия пайда болсо, анда албетте ал киста өсүшү мүмкүн. Мына инфекция деп атпайсызбы? Инфекция кирип кетиш. Кандай жолдордогу инфекциялар, эмнелер? Мисалы, туура эмес жуунуудан, азыр мына көлдүн сезону болуп атат, сууга түшүүдөн, ушулардан да болушу мүмкүнбү? Обычно инфекция каякта, жанагы половой путь передачи деп коет, жаныстык катнашта ошол жерде кандай бир инфекция кириши мүмкүн.
Мисалы даже аял кишилер туура эмес дарат алса деле, мисалы ошол жанагы арт жагыбыздагы кишечный палочка даже кирип кетип, ошол дагы өзүнүн залакасын бериш мүмкүн да. Ошон үчүн биз азыр ошол жана өспүрүм кыздардан баштап, кийинки ошо чоң немеден баштап туура дарат алганга үйрөтүш керек. Жуунганга үйрөтүшүбүз керек. Кандай бир мисалы жаныстык катнашка болгондо дагы бир партнер болуш керек, потому что канчалык партнер көп болсо, ошончо инфекция да көбөйөт. Андан тышкары обязательно жок дегенде 2 жылда бир гинекологко барып, кандай бир маалымат алып, консультация алып, кандай бир неме алыш керек да. Ошондо гана биз ошону мындай бир контролго алып, кандай бир мындай алдын ала максат коюп, ошол кистаны жоготконго же пайда болгонуна мындай жол тосконго кандай мүмкүнчүлүк болот да. Гүлжан айым дагы сурайын дегеним, мына жыныстык жашоону башта элек кыздарда дагы кездешиши мүмкүн. Болот, туубаса болуш мүмкүн. Бирок алардын кистасы абдан кичинекей, ашып кетсе 1-2 миллиметр эле болуш мүмкүн. Аны кайдан билебиз? Только УЗИден. Жаныстык катнашка аял жаш кыз кирбесе, анда биз мисалы исследование кыла албайбыз, көрө албайбыз, кольпоскоп жаза албайбыз. Ошон үчүн УЗИде эле кандай бир киста 1 миллиметр, 1,5-2 миллиметр киста болуш мүмкүн. Ага мындай кыжаат болбой эле, просто динамикада карап туруш керек да болгону ошо. Айрым бир интернет желесинде маалыматтарда көлөмү чоңойгон сайын анын турган жери дагы өзгөрүлүп турат дейт да, башка жакка өсүп кетеби же ордун алмаштырып көчүп кетеби, бул кандай? Мисалы ошол илакчанын көлөмү өсүп турганда жатын моюнчанын өзүнчө функциялары бар. Мисалы эмне функция? Бул коргоо функциясы бар. Ошол жанагы влагалищени билбейт экенмин кыргызчасын. Ошонун дагы защитный функциясын ошо влагалищени коргоп турат. Анан ошол жана киста өскөндө жатын моюнчасы кадимки эле стресс болот да. Стресс болгондо өзүнүн функциясын туура эмес жүргүзүп баштайт да. Ошол жана коргоо функциясы неметип калат. Көп эле функциялары жабыркап калат да. Анан ошол киста өскөндө жатындын моюнчасынын көлөмү дагы өсүп баштайт да. Өсүп баштайт дагы ошол кистасын өскөндө дагы кандай бир дискомфорт пайда болот. Мисалы катнашта дискомфорт болот, кандай бир оору пайда болот, тазовый боль деп коет да. Ошондо боль болгондо обязательно албетте барып врачка көрүнүш керек. Канча пайыз мисалы бардык эле аялдарда болот деп атпайсызбы сизчи? 90% аялдарда болсун дейли, анан кийин ошондой болбой калган учурлары да барбы? Таптаза болгондор да бар да? Албетте бар. Таптаза да бар. Мисалы профилактика катары эмне кылып алдын алыш керек? Эми буга чейин, азыркыга чейин эми кандай бир ошол илакча пайда болгон теориялар көп да. Гормональный теория бар, инфекционный теория бар, кандай бир травматический теория бар. Эми ошолордон неметиш керек да. Эми гормональный теория болсо, бул жанагы гормональный фондун өзгөрүүсү. Мисалы, өспүрүмдүн же жаш келиндин этекири келип кандай кыжалат болот, ошону дарылаш керек, профилактика. Инфекционный агент деп коет, то есть туура дарат алуу, бир катнашта болуу, кандай бир 2 жыл болобу, 1 жылда болобу барып мазок тапшырып, кандай бир профилактика инфекция болуу. Үчүнчү бул травматический фактор. Мисалы, көбүнчө эле азыркы учурда дарат алабыз дейли, прям кээ бир аялдар тетеги жатын моюнчасы ичине кирип, чуть ли мындай неме менен жуушат экен да, ага тыюу салынат. Негизи дарат алганда сыртын эле жууш керек. Ичине киргенге негизи бул туура эмес да. Потому что аякта өзүнүн флорасы бар, өзүнүн жана микробтору бар. Микробтор бөлүнөт: полезный, керектүү микробтор и жанагы жаман микробтор. Ошондо биз ичине кирип кандай бир спринцевание, кандай бир жанагы немелерди кылганда, биз керек эмес микробторду дагы и жакшы микробторду дагы жууп салып, ошол жанагы микробиоциноз влагалище деп коет да. То есть ошол влагалищенин өзүнүн бир кандай немелери, жашоочулары бар да, коргоочу немелер, бактериялар бар да. Ошолорду дагы биз кээ бир учурда жууп салып, өлтүрүп салып, туура эмес жумуш кылган үчүн ошондой дагы проблема пайда болот. Мына дарыласа, сөзсүз түрдө дарылаш керек деген киста табылган болсо, эгерде кайсы бир айымда, ал эмнелерди кылышы керек, эмнелерди кылбашы керек? Балким диета кармаш керекпи же кандай нерселерди кылыш керек? Эми азыркы учурда уже аныкталган, кандай бир диета, кандай бир физический нагрузка, кандай бир мындай
жашоо шарттары ал кистанын пайда болушуна, жок болушуна эч таасир этпейт. Демек анда айырмасы деле жок. Айырмасы деле жок. Кадимкидей эле. Албетте, эгерде буга чейин кандай бир диета ушул кистага жардам берет десе, албетте уже ал диетанын программасы да түзүлмөк, кандай немеси да болмок да. То есть тамак ичүү, кандай бир нагрузка физический, кандай бир неме өзүнүн немесин бербейт. Эгерде мисалы жаш келиндерде көбүрөөк болот деп атпайсызбы? Ошо жатын моюнчасынын ыйлакчасы аныкталган айымдын боюна бүтөбү же? Албетте, ал тоскоол кылбайт, албетте бүтө берет. Бул жөн эле ыйлакча. Анын функциясы мисалы бойго бүтүргөнгө кандай бир залакасы деле тийбейт. Ал залакасы кандай тиет? Балким ошол жанагы айтып атпаймынбы, жатын моюнчасына ыйлакча пайда болгондо, ошол жатын моюнчасы функциясы кичине өзгөрүлүп, башкача иштеп калышы мүмкүн да. Ошондо жанагындай эле шейкада жара пайда болушу мүмкүн да, эрозия. Эрозия болгондо, ал мисалы эрозия пайда болгондо бойго бүтүргөнгө эмне кандай өзүнүн залакасын берет. Эч деле неме этпейт. Единственное, жанагы контактный кровотечение пайда болушу мүмкүн. Ошондо аял коркуп кандай бир неме этиши мүмкүн да. Анан кээ бирде ошибочно образование деп коет да. То есть жанагы онкология подозрение болуп, аял кыжалат болуп, көп анализдерди тапшырып, стресс болуп, анан баары жакшы болуп чыкканда анан ух деп отуруп калат да көп учурдачы. Ошон үчүн ошого жеткизбей, алдын ала профилактика кылып туруш керек. Негизи айыз менен ошо кистада чыгып кетиши мүмкүн, чыгып кетет дегендер да бар экен да. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Кээ бир учурда мисалы эгерде негизи организмде толтура миллиондогон, миңдеген компенсаторный реакция болот да. То есть биз мындай сиз экөөбүз бетме бет отуруп сүйлөшүп атабыз. Организмде миллион деген процесстер жүрүп атат. Ар бир минута, ар бир секунда сайын ошол жанагы внешний среда менен алар кармашып бизди коргоп атат. Ошондой функция организмде ошол шейкада бар да. Ал шейкадагы ошол бүт күчүн ошого жөнөтүп, жанагы айтып атпаймынбы, ошол жатынын моюнчасында определенный бездер болот. Алар атайын ошол неме суу иштетип чыгат. Ошол суулар шейканы мындай өзүнүн мындай кандай айтсам смазывать этет деп коет го. Ошентип коргоп не турат да. Даже сиз экөөбүз сүйлөшүп Нормалдуу түрдө кармап турат. Нормалдуу түрүндө бир немеде кармап турат да. Анан ошол процесстер, функциялар туура болсо, анда кандай бир проблема болбойт да. То есть муну кайта эле мен кайталап кетейин. Жок дегенде 22 жаштан баштап 40 жашка чейин любой аял жок дегенде 3 жылда бир жолу гинекологко барып, кольпоскопия кылып, УЗИ кылып турса, кандай бир проблема болот, жарылат деген неме бар да. Дагы сурайын дегеним, мисалы, көлөмү чоңоюп кете турган болсо кистанын, аны дарылабай эле жүрө берсе, ал эмнелерге алып келиши мүмкүн? Ал эмнеге алып келет? Ал мисалы ошол киста мисалы көлөмү чоңоюп неметип кетсе, анда жатын моюнчасы гипертрофия деп коет да латын тилиндечи. То есть жатын моюнчасынын өзүнүн узундугу, көлөмү определенный размер болуш керек да. Мисалы узундугу 3,5 сантиметр, объему где-то 1,5 сантиметр болуш керек. Анда жана киста өссө, ал шейкадагы өсүп кетет да. 4-кө 4 сантиметр болуп калат да. Анда биз уже коркуп баштайбыз. Коркуп баштап, анан жанагы ошо изилдөөлөрдү өтөбүз да. Анан эгерде действительно кандай бир проблема жок, атайын скрининг тесттер бар. Онкологияга изилдейбиз, атайын жана пап тест алабыз, инфекцияга изилдейбиз. Анан ошолордун баарын анализдерин көрүп, скрининг кылып, кайсы проблема тапсак, ошол проблеманы, ошол жанагы цепочка деп коет, ошону үзүп неметсек, шейкадагы өз калыбына келип, кандай ошол леченияга жооп берип, кадимкидей татынакка өз немесине келип калат да. Өзүнүн функциясын, жана коргоо функциясын, неме функциясын татынакка аткарып баштайт. Негизи жатынды моюнчасы мындай орустар айтканда аябай благодарный орган. Кандай бир мындай көңүл буруп, туура дарылап койсо, кадимкидей бир айдын ичинде өзүнө келип калат, жакшылап калат. Онкологиялык жагы да болуп калышы мүмкүн деп айттыңыз го. Бул ошондо ракка жеткириши мүмкүнбү же жана өзүңүз айткандай эрозия менен байланыш болгон үчүн ошол эрозияга алып келет? Көп учурда жана эрозия менен жанагы жатындын жарасы деп коебуз да, эрозия да, жалпак тил менен айтса. Ошол экөө менен чогуу болуп калса, эгерде эрозия көп жылдан бери дарыланбай, кандай бир аял киши стресске батып, кандай бир гормональный нарушение болуп неметсе, эгерде мисалы ата тегинде кандай бир ошол онкология ооругандар болсо, ошол онкология айланышы мүмкүн. Ошон үчүн бизде азыр жана Кыргызстанда
атайын национальный руководство деп коет, национальный протокол руководство, ошол жерде жанагы жатын моюнчасын ыйлакчасы пайда болсо, врач эмне изилдөө процедураларын жасаш керек, так жазылып турат да. Анан эгерде онкологиядагы кандай бир неме болсо, ошого дагы атайын анализдерди тапшырып, изилдөө кылабыз. Анан ошол диагнозго чыкканга жараша, мисалы онкология жок, жөн эле мисалы гормональный нарушение, инфекционный процесс болсо, анда жөнөкөй эле поликлиникадагы гинеколог дарылай берет. Дарылай берет. А эгерде подозрение онкология не болсо, анда мамлекеттик жана бизде онкология борбору бар го, ошол жерде онкогинеколог турат. Ошол жерге ошолорго жөндөмө берип, алар уже өзүнүн протоколун колдонуп, аялга жардам берүүгө аракет кылышат. Дагы элдик медицина деген бизде жакшы бар го, Албетте. Чөптөр түрдө, мисалы чөптөрдөн жасалган свечалар десе, жардам береби, аны колдонуш керекпи же колдонбош керекпи? Мен эми гинеколог болгондон кийин мамлекеттик клиникада иштейм. Анан ошол жерде көп учурда жанагы сиз туура айтасыз, жанагы народный медицина деп көп учурда, мисалы мен акыркы убакытта көрүп атам, даже коргошумдан свеча салып неметип атышат да, бул туура эмес. Бул, конечно, туура эмес. Чөп ичсе болот. Чөптү ичсе, чөптүн мындай ата бабабыздан калган мындай өзүнүн кандай бир дарылоо касиеттери бар. Эми тияка ал ошол жанагы кандай бир жасалма тесттен өтпөгөн свечаларды колдонгон, бул албетте туура эмес. Себептен кээ бир учурда мага ошондойлор келет. Ожог второй, третий степени күйүп калат. Анан бул эмне свеча десең, ошол баягы табипка бардым эле, ошону мындай марлеге ороп берди эле, ошону салып аттым эле, бир салдым жакшы болду, азыр ушу болбойт деп көп учурда ошондой болот да. Анан эми эгерде кандай айтсам эми мен ошо жалпы аялдарга айтып кетет элем, кандай бир ошол свечаны кандай бир кол менен жасаган эмен анын өзүнүн стандарты болуш керек. Потому что ал мисалы мамлекеттик заводдо жасаткан свечалар ал определенно дары кошулат стандарты менен. Кошулма дагы бир немелер бар. Алар обязательно стерильный болуш керек. А бул учурда мындай кандай бир тампон эле салып, кандай шартта жасалды? Конечно, албетте, ал деле өзүнүн ошо таасирин кылат да. Ошон үчүн артык кылам деп тыртык кылбай, ошон үчүн андан көрө ошол эгерде ошол свеча сизге жагып атса, башка бирөө сизге мисалы сунуштаса, аны алып келип гинекологко көрсөтүп, муну колдонсом болобу деп консультация алсаңыз болот. Анан эгерде ал действительно жакшы препарат болсо, кантип эле биз жок дейбиз. Бирок биз эми кандай айтсам, как же говорят, биз эми мындай не традиционная медицина, официальная медицина болгондуктан биз ага каршыбыз. Потому что көп учурда почти 80-90% немелерде осложнение болуп атат. Дарыгерлердин көзөмөлү менен гана колдонуш керек. Дарыгер эмне жазса, ошону колдонуш керек. Азыр биздин көрүүчүлөрдөн келген суроолор бар экен, биздин кече Instagram баракчабызга атайын ушу бизге адис келет, суроолоруңуздарды калтырыңыздар дегенбиз. Анда ошол суроолорду берип өтсөм сизге. Алгач эле Элиза Осмоналиева деген биздин социалдык тармактын колдонуучусу биздин көрүүчү экен. Саламатсызбы, мен операция жолу менен киста яичника 2 жолу алдырдым дейт. Эми дагы деле киста деп жатышат го, бул кандай дейт? Саламатсызбы, Элиза. Биринчиден ошо жашыңызды айтып кетсеңиз болмок. Себеп дегенде азыр көп учурда ошол жанагы энелик без деп коет да, жумуртканычы, жана яичниктичи, ошол көп учурда азыр мисалы УЗИге 5 аял келсе, ошонун 3-өсүнө обязательно жана кандай бир диагноз чыгат да. Кистанын эми албетте түрлөрү болот. Кистанын объему да болот. Ошого жараша лечениясы дагы өзгөрүп турат да. Мисалы фолликулярный киста болсо, аны тийип эле койсо болот. Геморрагический киста болсо, аны просто көзөмөлгө алыш керек. Эгерде кандай бир кровотечение, кандай бир неме болсо, аны, конечно, операция кылганга туура келет. А кээ бир учурда ошол жанагы фолликулярный киста, киста желтого тела деп коет да, анан көп учурда эле ошол операция болуп калып атат да. Бул негизи мен ойлойм туура эмес. Себеп дегенде энелик без бул эми ар бир аялга бир определенный неме функциясын кылат да. Анан кээ бир учурда туура эмес операция кылып койсок, бойго бүтпөй кыжаат болуш мүмкүн да. Анан ошол энелик без кандай бир операция болгон күндө дагы бизге эң керектүү жанагы балалуу болгонго шарт түзүп берген фолликулдар кетип калат да. Ошондо аялдын боюна бүтпөй кандай бир проблема жаратышы мүмкүн. Ошон үчүн муну диагнозду
так коюп туруп гана операция жасаганга туура болот да. Анда кийинки суроого өтөлү. Асел Сатыбалдиева дейт. Кистаны операциясыз дарыласа болобу дейт. Мисалы мен айтып кеткенде кистанын түрлөрү болот, размерлери болот, ошого жараша. Мисалы кистанын размери 4 сантиметрге чейин болсо, биз аны операция деп сунуштабайбыз. Аны көзөмөлгө алабыз. Биринчиден жанагы инфекцияга каршы дары беребиз. Анан жанагы гормональный терапия кылып аны өзүн өзү жойгонго аракет кылабыз. Мисалы 4 сантиметрге чейин бул мировой практика деп коет. Даже кээ бир немелерде 5 сантиметрге чейин кистаны тийбей эле койгула деп неметет да. Анан эгерде 7, 8, 9, 10 сантиметр болуп калса, анда ал ичинен жарылып кетип, кровотечение болгон кандай бир немелер бар да, коркунучтар бар. Аны дагы биз консилиум менен чечип, ошондо гана мисалы операция кылабыз. Көп учурда азыр мисалы тилекке каршы жаш жубайлардын жанагы тукумсуздук диагнозу көбөйүп атат. Көп учурда эгерде анамнезин карасак, ооба жаш кезинде киста болгон алдырып салгам деген ошондой неме айтат да. Анан азыр деле мисалы жанагы щадящий метод деп коет да, то есть мындай коопсуздуу методдор бар. Мисалы лапароскопия кылса болот, жанагы пункционный игла менен ошол кисталарды сордуруп алса болот. Анан кистаны алдыргандан кийин обязательно 3 ай болобу, 6 ай болобу оральный контрацептив деп коет, жана бойго бүтүрбөгөн дарычы. Ал бойго бүтүрбөгөн дарын өзүнүн дарылык касиети дагы бар. Ошол жумурткаларды бир калыпка алып келип, кандай бир кийин киста пайда болушуна тыюу салып, кандай өзүнүн немеси бар да. Ошондуктан муну дагы мындай кандай айтсам, абдан неме караш керек да. Кылдаттык менен караш керек. Кийинки суроодо мындай экен да, биринчи суроо бербедиби? Акмарал Бактиярова деген экен. Мен да кистамды 2 жолу операция кылып алдырттым дейт. 5 жылда 2 операция болдум дейт. Бирок дагы деле табарсыгым ооругансыйт дейт. Демек, кайра эле киста пайда боло бериши мүмкүнбү? Кайра киста, любой аялда киста пайда боло берет. Себеп дегенде бул жанагы аялдын гормональный фонный изменение болсо, ошол жанагы овуляция деп коет, овуляция болбой калса, ошол фолликул өсүп кистага айланып кетет да. Анан жанагы бул кадыр айтып атпайбы, 2 жолу операция болдум, азыр кайта эле ооруп атат депчи. Ооруган биринчиден УЗИ кылып көрүш керек. Киста барбы жокпу? Мен ойлойм, что киста жок эле болсун. Балким бул жерде уже спаечный процесс болуп калды. Спайка болгондо ошондо жана оору пайда болуп кыжалат кылат да. Спайка деген эмне? Ичти ачып киргенде биз кесебиз да, кескенде ошол жерде жанагы эми кескенде дагы ар бир слойду өзүнчө тигип, кандай бир анатомияны кайта бир калыпка алып келгенге аракет кылабыз, ордуна кылыпчы. Бирок ал жерде башка, кандай айтсам, морфология боюнча башка немелер пайда болот да. Ошол жер травматизация болгондо жанагындай спайка пайда болуп калат. Ошол спайка пайда болгондо жанагындай боль пайда болот. Анда кийинки суроо Гүлнура Мираева дейт. Саламатсызбы дейт. Менде дагы сол яичникте киста бар дейт. Чоңдугу тооктун жумурткасында экен. Операциясыз эле эмдесе болобу дейт. Жооп берип коюңузчу, алдын ала рахмат деген экен. Саламатсызбы Гүлмира. Бул эми тооктун жумурткасынын көлөмү болгондо где-то бир 3-кө 5 сантиметр болуш керек. Мисалы, кээ бир кисталарды обязательно алыш керек. Мисалы, туубаса дермоидный киста деп коет да. Дермоидный кистаны алмайынчайын кандай бир проблема болот, бойго бүтпөйт, нарушение цикла болот, кандай бир боль болот. Кээ кисталар жанагы жана айтып атпайсызбы, илакча сыяктуу болот да, обычный эле илакча, ичинде суу болот. Ал кистаны мисалы, ал ошол жана энелик без жумуртканын ичинде болушу мүмкүн, жумуртканын сыртында болушу мүмкүн. Паравариальный киста деп коет да, то есть ошол кистанын каякта жайгашкан, ошого жараша жумуш жасаш керек. Ошого жараша дарылоо диагноз коет. Албетте. Кийинки суроо JLO 1703 деген биздин колдонуучу экен. Сол яичниктен киста 2 жолу алдырттым дейт. Текшертсем дейт, геморрагическая киста деп чыгып жатат дагы деле дейт. Химиотерапия алып жатам, ушуну менен жок болуп кетеби дейт. Геморрагическая киста бул эмне? Бул жанагы ошол энелик без жумуртканын ичинде кан тамыры жарылып, ошол жана геморрагия бул латын тилинен эметсе кан деген сөз да. Анан химиотерапия көп учурда тоже кылдаттык менен бериш керек да, определенный показания болуш керек. Анан бул эми историясын билбегенде мен кандай бир сунуштай албайт экенмин. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мен телефонумду таштап кетейин сизге, байланышып, анан кандай бир консультация берүүгө аракет кылайын. Демек, геморрагическая болгон. Потому что химиотерапия назначается только по показаниям. Определенные показания бар да, анан ошого жараша химиотерапия колдонулат. Себептен химиотерапия бул агрессивдүү дарылар.
Эң кооптуу түрү геморрагический болуп эсептелинеби? Эң кооптуу түрү бул цистаденома. То есть бул жанагы доброкачественный деп коет да. Бул цистаденомалар эми азыр тилекке каршы рак оорусу абдан жашарып атат. Жаш болобу, карысы болобу, көп учурда ошондой диагноздор коюлуп атат да. Ал эми ал диагноз качан коюлат? Ошол кистаны сыртка алып чыгып операция жолу менен гистология жөнөтөбүз да, изилдейт. Клеткаларды карайт, санайт. Жанагы раковый клеткалар барбы, жокпу? Анан ошондо гана билинет да. Анан буга да кандай бир түрткүлөр болушу мүмкүн да. Мисалы, эгер апасында кандай бир онкология болсо, буга чейин жанагы скрининг тесттер атайын ошол киста доброкачественный или злокачественный деген атайын тесттер бар. Скрининг кандан берип эле, тапшырып эле, ошол маркерлорду карап эле билсе болот да, бул доброкачественный экен, бул коркунучтуу болуп атат депчи. Анан ошол маркерлорду көрүп, анан ошого жараша химиотерапия да болот, өзүнүн да жанагы лечениялар дагы ар кандай түрлөрү болот. Анда кийинки суроого өтөлү. 12-345 деген биздин колдонуучу экен. Мен 21 жашымда дейт, 2020-жылы катуу приступ менен дейт больницага барсам, киста бар экен, айланып калыптыр, уже 10 сантиметр болуп кетиптир деп частный клиникада операция болдум дейт. Лазер менен дейт. Анан эле 2021-жылы төрөдүм, кайра эле 2022-жылы октябрь айында кайра ошол жерим приступ берип баса албай жатып калды. Больницага барып УЗИ кылсак, дагы киста деп чыкты 7 сантиметр дейт. Срочно шаарга частный клиникага барып, ал жерде текшерилип, ошол күнү эле дагы лазер менен операция кылып коюшту дейт. Дермоидный киста деп диагноз коюшкан. Интернеттен окусам, бул кистанын түрү экинчи жолу кайталанбайт деп турат. Быйыл 2023-жылы 1 айдан бери кээде ошол киста жерим сайгылашып ооруп калат дейт. Кайра пайда болушу мүмкүнбү дейт, же кайталана береби дейт. Ошол жанагы айтып бербейди, жана экстрене барып жатып калдым, анан кистанын немеси буралып калыптыр депчи. Бул эми перекрут ножки кисты дейт да. Муну албетте операция жолу менен алдырыш керек. Бул жерде туура кылыптыр. Анан жана туура айтат булкарларчы, себеп дегенде дермоидный киста бул туубаса болот. Туубаса болот. И обычно же оң тарапта, же сол тарапта болушу мүмкүн да. Бул айтып атпайбы? Кайта төрөдүм, төрөгөнү бул жакшы. Это о чем говорит, что операция прошла без технических осложнений, то есть операция туура жасалган, показания менен жасалган и жакшы жасалган. Ошон үчүн жана энелик бездерди иштеп, кардарыбыз татынакай төрөп алды. Экинчи жолу кайта пайда болду деп атпайбы? Бул эми дермоид болбой эле бир кандай бир киста яичника болушу мүмкүн, ал кайта эле буралып калды, ошондуктан жанагындай приступ болуп кайта операция берди да. Ошондуктан эми муну эми байкап туруш керек да. Азыр кайта киста деп айтып атабы, то есть муну кандай сайгылашып ооруп калат. Сайгылашып ооруган жери кайта эле жанагы балким бир жери бир жумурткасы 2 жолу операция болуп атпайбы? Балким аякта кандай бир спаечный процесс пайда болгон да, ошондуктан кандай бир сайгылашуу оорулар болушу мүмкүн. Анан эгерде ошол киста кайта жаралбасын, пайда болбосун десе, анда бул кардар 1 жылда 1 жолу барып, УЗИ кылып, кандай бир неме болсо, ошол консультация алып туруш керек. Потому что 3-чү жолу операция болуп калса, бул уже жакшы эмес, туура эмес. Демек, ошо 3-чү жолу дегенде бул коркунуч жаратабы? Албетте. Коркунуч болушу мүмкүн, себеп дегенде, эгер 3-чү жолу неме болсо, анда уже жумурткадагы полностью алынып калат деген немес, коркунуч бар. Кийинки суроо Шарипбай кызы дейт. Менструация келбей калса киста болобу же андай эмеспи дейт. Албетте. Эгерде кээ бир келиндерде киста пайда болуп калса, анда жанагы менструальный цикл туура эмес жүрүп калышы мүмкүн да. Нарушение менструального цикла деген диагноз коюлат дагы. Анан пока ал киста таркап кетмейинче, ошол месячный келбей жалат болот да. Ал учурда көбүнчө биз жанагы гормондорду атайын месячныйды чакырып, гормондорду көрүп, кайсы гормон жетишпейт, ошону неметип, толуктап, анан лечение кылса болот. Кийинки суроо мындай экен. Ази дейт, саламатсызбы дейт, эгер киста злокачественный болсо дейт, канча убакытта кайра пайда болот операциядан кийин дейт. Мисалы, эгерде жумурткаларда злокачественный киста болсо, анда ал жумуртка полностью алынат. Полностью алынат, анан ошого караша химиотерапия алынат, лучевая терапия алынат. То есть анын немеси абдан эле оор болуп калат да. Ошондуктан биз аял кишилерге айтып кетет элем, ошого жеткизбей, алдын ала барып, профилактика кылып, көрүнүп турсаңар,
силерге да жакшы болот эле, бизге да жакшы болот эле. Кийинки суроо мындай экен. Назира Алушбаева дейт. Сол яичникте киста бар дейт. Месячный да убагында келбейт дейт. Гормональный дары ичип атам, кетпей жатат жарым жылдан бери дейт. Назира, саламатсызбы? Сурооңузга чоң рахмат. Бул жерден билиш керек кандай киста. Кистанын түрлөрү болот. Дермоид киста болот. Кээ бир учурда эндометриоидный киста деген болот. Кээ бир жерде паравариальный киста. То есть кистанын немесин тастыкташ керек, кандай киста. Мисалы, эндометриоидный киста болсо, ага лечение гормональный терапия, жанагы бойго бүтүрбөгөн оральный контрацептив деп коет. Аны с лечебной целью беребиз. Ал кисталар, мисалы, эгерде эндометриоз болсо, ал дарыларды жок дегенде 6 айдан 1,5-2 жылга чейин ичиш керек. Ошондо гана кандай бир жылыш болот. Анан эгерде этекириңиз ай сайын келсе, кистанын размери андай чоң деле болбосо, анда кыжаат болбой эле, сиз ошол дарыгериңиздин жанагы назначенияларын туура аткарып, туура жасасаңыз, туура кылсаңыз, мен ойлойм, кандай бир проблема жаратпайт сизге. Кийинки суроого өтөрөлү анда. Мусулман Киджи дейт, маткада кистасы бар болсо, айызы айлап токтобой калат экен. Ушул диагноз кандай болот дейт? Маткада киста болбойт, эт өсөт. Миома деп коет. Ошондо миоманын кайсы жерде жайгашкан, ошого жараша жанагы этек кири токтобой калат, же көп келет, же уйган кан түшөт да. Мисалы, ал эт өскөнү жана миома эгерде жатынын сыртында болсо, аял киши даже билбейт. Эч кандай проблемасы жок. А эгерде ошол жатынын ичине өсүп баштаса, жанакындай айызы көп келип, кыжалат болуп, уйган кан түшүп, кандай бир неме болот да. Ошону аныкташ керек, кайсы жакта жайгашкан. Ошого жараша лечениясы да өзгөрүлөт. Көрүүчүлөрдөн келген акыркы суроону узатайын сизге андай. Менде дагы киста бар деди эле, бирок төрөсөң кетет дешкен дейт. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Мисалы, эми кистанын түрлөрү болот деп атпаймынбы? Кээ даже киста болуп, кээ аялдардын боюна бүтө берет. Анан ошол төрөсөң кетет деген бул эми кандай айтсам мындай, кичине туура эмес да. Медициналык жактан ал туура эмес. Кичине туура эмес. Ал биринчи киста коюлгандан кийин аныкташ керек, эмне киста. Анан ошого жараша кандай бир немелерди түзүш керек да, план. Гүлжан айым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге атайын убактыңызды бөлүп, көрүүчүлөрдүн биздин суроолорго жооп бергениңиз үчүн ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. А биз болсо Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.